Саламатсыздарбы, урматтуу каналымдын көрүүчүлөрүм, сиздерди каналды көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү күнү ошо Сирия менен Ливандын ортосунда кагылыштар болуп атат. Чек арада акырдан жума мурда ошо Хезбаллага каршы атайын операция жасайбыз деп Сириянын атайын ошо чек ара күчтөрү сокку кылышты. Сокку өзү Кусайр деген шаарында өттү. Ал жерде Хомстун жанында, Идлиб аймагында да. Ошол жерде баягы баңгизаттардын контрабандасын токтотобуз деп алар ошо кандайдыр бир куралчан күчтөргө кол салышты. Анан ошолорду Хезбалланын күчтөрү деп аташты. Чоң эле мындай операция болду деп айтылат. Ал жерде ошо Сирия Ливандык чек араны сакташ үчүн атайын ушул иш-аракеттер болду деп айтышты. Албетте Хезбалланын 2 мүчөсүн туткунга алдык деди. Операция бир нече күн болуп, Сирия күчтөрүнүн башчысы Юсиф Халет айтат, Анадолу ошо Түркиялык маалыматтык агенттигине ошо бул жерден дейт толугу менен биз өз максаттарыбызга жеттик дейт. Ошо аймакты толук көзөмөлгө алдык дейт. Анан ошо биздин чортулда баңгизаттар колго түштү. 2 Хезбалланын мүчөсү дагы колго түштү. Бир нече Хезбалланын мүчөсү жок кылынды дейт. Дагы кошумча ушундай кадар кылмышкер топтордун өкүлчүлүктөрү да жок кылынды дейт. Ливандын президенти өзү Жозеф Аун дагы ушундай чоң кыйынчылыктарга дуушар болуп атат өз өлкөсүндө коопсуздукту. Бул да өзүнчө реакция болду. Ошо Хезбалланын башчысы Ливанда Наим Кассем Израилдин күчтөрү 18 бирдин айына 18-ине чейин, февраль 18-ине чейин 25 жыл өзүнүн аскерлерин Ливандан чыгарсын дейт. Жана Нафава Саламат ошо Ливандын премьер-министри эл аралык Бейрут аэропортуна коно турчу Иран учактарына уруксат берсин дейт конгонго. Анткени ошо Ливандын өкмөтү ал ирандык учактарга конгонго толугу менен тыюу салышкан. Анан ушул жерден митингдер да болуп кетти. Ошол Альманар деген телеканал аркылуу дагы ушо Наим Кассем өзүнүн ойлорун билдирди. Анан өкмөткө дейт толук жоопкерчилик илинет дейт. Эгерде 18 февралда Израилдин аскерлери чыгып кетпесе Ливандан, эгерде баягы Америка Штаттары жана Франция Израилди чыгып кет деген ушундай кандайдыр бир милдеттеме салбаса дейт, анда Хезбалла биз деген чыдабайбыз дейт ушул нерсени, алардын оккупанттардын биздин жерде болгондугу. Анан биз деген аларга кандайдыр бир чараларды көрөбүз, биз эмне кыларыбызды билебиз дейт да. Анан дагы ошол Нафава Саламан айтты, Иран самолетторун өкмөткө айтабыз, тез бизге ошол бергиле дейт жерди. Бул жерден баягы Иран өзүлөрү Ливан менен эч кандай начар карым-катнаштар жок. Ошон үчүн бул бир гана баягы сырттагы сионисттердин же болбосо ошол Америка Штаттарынын басымы болуп атат дейт. Бирок ошол суроодон Ливан өзүнүн көз карасын көрсөтүш керек дейт да. Анан 13, 14, 15 февралда ошол бул деген тарапташтар Хезбалланын Бейруттагы эл аралык аэропорттун учуу полосасын бекитип, ушундай кандайдыр бир иш-аракеттерди кылышкан. Самолетторду конгонго мүмкүнчүлүгүн беришкен жок, аябай агрессивдүү өзүн көрсөтүшкөн. Анан дагы тегерегиндеги аймактарда покрышкаларды жыйнап, өрттөп, ушул асманды кара кылышкан да самолеттор көрбөш үчүн. Анан албетте Ливандын ошо аскерлери ага каршы чыгышты. Президент Жозеф Аун ушул нерсени кайталоого мүмкүнчүлүк бербейбиз деп күч колдонушту. Анан бүгүнкү күнү ошо өзүлөрү дагы айтышты, израилге силер деген ошо биздин аймактан чыксаңар жакшы болот эле. Негизи биз өзүбүздүн баягы иш-аракеттерибизди жасайт элек деп айтса, Израиль өз тарабынан айтышты да, силер деген эч кандай коопсуздукту азырынча ошол камсыздай албайсыңар, бизден көрдүк дейт, канча аракет кылдыңар, ошол Хезбалланы да чыгарышкан жоксуңар, өзүңөрдүн өлкөдөн эмгичекти жок кылган жоксуңар, бүгүнкү күнү силерде эч кандай андай көз карансыздык жок дейт. Ливандын ошон бүгүнкү күнү карап турсак, коомунун жарымысы Хезбалла, 200 миңге чейин аскерлери бар болчу Хезбалланыкы Ливан ичинде. Ошо Хезбалланын тарапташтары аябай көп. Хезбалланын негизги тарапташтары мурун мигрант болуп келген, ошол газ Ливанда ошо абал ошондой. Ливанда бүгүнкү күнү Хезбаллада 200 миңдей аскер бар. Ал аскердин борборун кандайдыр бир
түбүн түзгөн, өзөгүн түзгөндөр бул газалыктар мурун 20-30 жыл мурда ошо Ливанга көчүп келгендер, дагы бир ошо Израиль менен кагылышуу болгондон кийин көчүп келип туруп ошол жерден кандай чоң бир күчтү түзүштү, качкындар болуп отурукташты. Андан кийин өзүнө жерлерди басып алышты, анан жергиликтүү өкмөт түзүп алып өзүнө ошо ички жарандык согушка мындай шарт түзүп беришти. Ички жарандык согуш Ливанда бир нече жыл болду. Анан ошол эсебинен Ливан өзүнүн көз карандысыздыгын жоготуп алды да. Ошону менен газалыктар Ливанды башкарып калды жарымын. Андан ошо Хасан Насралла дагы башына келген болчу, ошо күчтүн башына баш болуп шайланган болчу. Ирандын тарабынан катуу колдоосу менен бул күч Ливандын ичинде, мамлекеттин ичинде мамлекет болуп калган. Анан Хасан Насралланы да жок кылышса да израилдиктер бул жолу баары бир бүгүнкү күнү аябай чоң көп тарапташтар, аскер деп айтса болот, анткени колунда куралдар бар, кармагандар бар. Алар баары бир ошол Ливандын элин каршы чыгып, Ливандын элине саясатына ийгилешип, жана өзүлөрүнүн саясатын өткөргүсү бар. Жана Ирандын аракети боюнча ушул Израилге кол салуусу бар да, бирок көп ошо алардын техникаларын, командирлери жок кылды Израиль. Азыркы кезде Жозеф Аун ошол толугу менен ошо Америка тарапташ болгон адам, Американын адамы десе болот, ошо Франциянын адамы. Ошол Жозеф Аун болсо ошо азыркы кезде Ирандын иш аракеттерине бөгөт коюп атат. Анан негизи Хизбаллага кол салып жаткан сириялыктарга мындай бир четинен өнөктөшкө карагандай карап атат. Сириялыктар бүгүнкү жаңы президент шайлашты. Аш шара бүгүнкү күнү Сауд Аравиясына да барып келди расмий. Сауд Аравиясынан аш шара ошо аскердик үйрөтүүлөр, машыгуулар чогуу өткөрмөй болду. Камсыз долларды алмай болду Сауд Аравия өкмөтүнөн. Жана негизи ошо бүгүнкү күнү жакшы мына каракатнаш түзүп келди десе болот. Анын ичинен да Туркия менен да жакшы каракатнаш түзүп келди. Мындан сырткары дагы ошо Ливан өкмөтү менен кандайдыр бир расмий өнөктөштүктү түзөбүз деген ушундай пикирде да. Жана ошо Ливан өкмөтү бүгүнкү күнү өзү чек-арасында кээ бир учурда сириялык күчтөр менен кагылышып кетсе дагы, анан согушка айланып баратат деп айтса дагы серепчилер, негизи кээ бир атайын операциялар ошол Жозеф Аун менен биргелешкен, макулдашылган болуп атат да ушул аш шараныкы. Ошон үчүн бүгүнкү күнү бул жерден дагы эле тынч эмес. Хизбалла кайнап атат. Хизбалла дагы жарылат, дагы кандайдыр иш аракеттер жасайт. Ультиматумдун ошо убактысы эртең 18 февралда бүтөт. Ультиматум бүтөрү менен Хизбалла өзүнүн кандайдыр бир иш аракеттерин азырынча аталбаган жасап башташ керек. Эгерде ошол нерсе болуп кетсе, кайра аякта тынчсыздануу болот, кайра чоң аскердик кагышуулар күтүлүүдө да. Ошондо да кайра Израилдин да реакциясы болот, Америка Штаттар да күч колдонот. Сирияда катышат окшойт, Сауд Аравиясы да катышат окшойт. Ливан өзүнүн мындай коопсуздугун куруш үчүн, Хизбалланын колунан куралды алыш үчүн дагы бир топ убакыт кетет окшойт, дагы бир топ кан төгүлөт. Ошондуктан бул жерден эң дагы оор нерсеси Ливандын экономикасы урап жатат. Экономикасы жөнгө салынбай жатат. Ичиндеги баягы соода жолдору дагы кесилген Хизбалла аркылуу жана Израиль аркылуу. Бүгүнкү күнү ошо туризм да токтоп калды. Ичара экономикасы дагы ошо согуштардын эсебинен, ошо Хизбалла менен болгон согуштан токтоп солгундап баштап атат. Албетте бул нерсе өлкөнүн стабилдүүлүгүнө алып келе албайт. Өлкөнү кичине ыдыратып атат бул нерсе. Ичинде дагы мындай протесттик, ар кандай ошо митингдик ой пикирлер жөнөкөй ливандыктарда да топтолуп атат да. Ошон үчүн ушул жерден түшүнүш керек, эгерде өлкөң күчтүү болоюн десең, өлкөм күчтүү болсун десең, дайыма ошо кандайдыр бир экономиканы өнүктүрүүгө эч качан кайдыгер карабаш керек, экономиканы өнүктүрүш керек. Биздин да өлкөдө ошо экономиканы өнүктүрүшүн бул негизи ошо түпкү өзөгү деп айтса болот. Бул кичи орто бизнес пландоо үчүн дагы атайын билимдерди аш керек, үйрөнүш керек. Ошол боюнча QR код менен кирсеңиздер болот, үйрөнгөнгө. Каналды колдоп койсоңуздар болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.